Белгилүү ырчы Нурлан Насип өзүнүн Instagram баракчасына мындай деген билдирүү калтырды. Дария, былтыр ушул күн, ушул саат, ушул мүнөттөрдө сенин жарыкка келишиңди баарыбыз күткөн элек. Сен жарык дүйнөгө келип, мен ата деген статуска ээ болдум кызым. Бала жыты, баланын кылыктары, бала канчалык таттуу экенин сен билгиздиң бизге кызым. Элимдин батасы тийип, келечегиң кең, ыймандуу, акылдуу, эстүү кыз бол жаным. Туулган күнүң менен жөжөм деп Нурлан Насип өзүнүн кызын куттуктап Instagram баракчасында жазды. Анжелика G.A.L.P дегенден башка сөз жаза албаган баатырлар бар болгула. Бул тууралуу ал Instagram баракчасынан билдирди. Жүрөгүм канап жатат. Адамдын эти тирүүлөй жей турган заманда жашап жатканымды эми билдим. Кечиргиле. Эч кимден бир тыйын сурабай кыздарымды багып, 300 айымдын жашоосуна бактылуу көз ирмендерди тартуулай алдым. 5 жыл бою кышы жай азык, көмүр таратып эле жүрөм өз кирешимен. Көп жакшы иштерге көпүрө болдум. 5 айымга кымбат баадагы операция жасатып бердим. Калганын Аллах билсе болду. Улайым билмексен болуп, ажырашкансың сен дей бергиле. Биздин менталитет ушундай экен. Бирок калп эле силерге идеалдуу болуш үчүн жасалма жашоодо жашай албайм. Элдер сенден бурулуп кетпеш үчүн ажыраша албайсың дегенде мен арыз жазгам. Ооба, балким туура эмес кылгам. Бирок мен өзүмдү алдабай, каалаганымдай жашап келе жатам. Баары башка нукта болот. Ачылып чачылуунун кереги жок экен. Эмне болсоң эле G.A.L.P. дегенден башка сөз жаза албаган баатырлар бар болгула деп жазып чыкты. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.